бир негизгисин айтпай кетиппин. Жумуш сурап аткандар жанында. Анан мага саламатсызбы, салам деп эле жазып коюп аткандар үчүн анан ар бириңерге салам деп жооп бере албайм. Сразу эле по факту сурооңорду жазсаңар, ошого жооп беришим мүмкүн. Анан баардыгына эле жооп бере албайм, элестеткиле. Азыр мен көп болсо 2 жумадан бери Instagram алып баштадым, уже 5 миллион просмотрдон ашып калыппын. Элестеткиле ошонун 300, 400, 500-ing жазып атат, мен жооп бере албаймын. Көзүм түшүп калганга жооп беришим мүмкүн. Анан комментарий окубагыла дейсиңер, ушундай каттарды өткөрүп бербейин деп окушка аракет кылып атам. Менден жумуш сураган тууралуу. Менден эле эмес, айттым го, мен чыгарган адамдардан дагы жооп бербейсиңби, мынтпейсиңби, жумуш таап бербейсиңерби деп. Мен башында жумуштагы Гавайга келем дегендер үчүн квартирадагы 2-3 адамга издедим, карадым, сүйлөштүм, таптым, бирок эмне болду дебейсиңерби? Ошол адам келген жок. Барбай калдым, минтип калдым деген шылтоолорду айтам. Мен болсо угары болуп ар кимге чалам, издештирем, табам. Ошондон кийин ушул бул неблагодарный иш экен, токтоттум. Келгенден кийин по факту билбейм. Ошондо дагы мурдагыдай биз айланып барып издечү элек го. Ар эшикти каккылап, мага жумуш барбы деп. Азыр андай эмес. Бул жерде эшигин айттым го, сүзүп барсак дагы онлайн толтур деп айтат экен. Иш меники эмес, иш толтура. Себеби бул туристический городдагы эмелери, гостиницалары толтура. Бизге окшогон рабочий сила өтө керек. Ошон үчүн онлайн сайттарына киргиле, толтургула. Бирок Кыргызстандан жазып үйрөп атасыңар, Россиядан ооба кызыгып жазгандарыңарга рахмат. Бирок мени зекип, мени жооп бересиңби, сөнөзү, колуңан келсе блог алып барбайсыңбы дегендер, бул силер иштегени келбейсиңер. Иштегени келе турган адам биринчи изучать этет, каяка кетип атам деп. Биринчи Американын визасын алыш керек. Мен айтып атам го, биринчи наркы Америкадан баштагыла. Сразу эле бул жерге келиш өтө кыйын, себеби өтө кымбат штат. Бул жерге келгенде квартира снимать эте албайсыңар, себеби сөзсүз кредитный историяңарды карайт. Кадимки эле банктан ипотека алып аткандай карайт бул жерде. Себеби спрос аябай көп да квартирага. Ошон үчүн сөзсүз кимдин кредит скору көп, ким көбүрөөк үстүнө акча кошуп таштай алат, мына ошолорду карайт. Мына ушундай алтындарым. Мен эчтекени жашырган жокмун. Баары ачык айкын. Мен просто по факту гана жооп берем да, себеби келе албай туруп эле наа жакта өзүңөрдүн дагы убактыңарды аябай, меникин да аябай жөн эле зыкылдата бергендин пайдасы жок. Визаны көрдүңөр. 2 апрелден баштап уже туристический визалардагы $15,000 залог төлөп кире турган кылып койду. Бир эле биз эмес, көптөгөн мамлекеттер кирди. Ошон үчүн $15,000 төлөп кирип, ал туристический виза менен уже иштетпей турган болуп калышты. Мына ошолоруңарга карагыла. Рабочий визаларга аракет кылгыла. Балдарыңар болсо студент визага. Ушундай жолдорун издесеңер болот. Ким издесе келет. Мен эле Америкага келатканда акчасы бар дейт билиңер. Мен ниетим бар эле. Каттуу ниет болсо, Кудайым ушундай артка кайтырбай ушундай алып келип коет экен. Уже ниетиң бышып жетилгендечи. Ошон үчүн биринчи ниетти бышыргыла дагы, мээнетти кылгыла. Жөн эле ошол күнү ушун тарс жолуңар ачылып калат.